Интернет желесіндегі сайттардан алынған ақырқы маалыматтар менен сайтқа саяхат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгін мен аны Нурдөлөт Таштанбекұлы айтып берем, саламатсыздарбы. Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'та, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Ат башыдагы логистикалык борбор курулса жайыт калбай калабы? Бүгін жогорку кеңештин жыйынында логистикалык борбор куруу маселеси көтөрүлүп, Жолдошбаев, Камчыбек логистикалык борбор курабыз деп жатабыз. Бирок ошол жерден 0,1% уйгур бар. Ошолор акча берүү менен элди бузуп жатат. Аны өзүңөр түздөп койсоңор болбойбу? Мурдагы губернаторду жиберипсиңер, аны эл эттүү кесмеге да чакырбай калган. Өзүңөр байка барбайсыңарбы деген суроо менен Мухаммедкалый Абылгазиевке кайрылды. Премьер-министр Абылгазиев түшүндүрүү иштери болду, элибиз жумушу жок жүрсө дегендер да бар. Менин оюмча социалдык тармактагы 20-30 киши коомдо терс пикирлерин таратууда. Кой багып, уй багып жүрө бербей, мисалы 10 000 киши айына 15 000 айлык алса, 150 миллион сом айлык эле катары таралат. Бул мекеме курулат дегенине 17 жыл болгон. Жакында барып, ал жакта коллегия өтүп, эл менен сүйлөшөбүз деп жооп берди. Премьердин айтымында соода тамак аш түйүндөрү ачылып, мамлекетте өнүгөт. Жолдошбаевдин ат башылыктар жайыт калбай калды дейт го деген суроосуна премьер 200 гектар жер ат башыдан Торугартка чейин жатат. Жер кенен деген жообун айтат деп жазат Nazar News Чекит KG сайты. Кээ бир айтат, жайытыбыз калбай калды деп. 200 гектар жер, ал жерге барып көрсөңүз, ат башыдан баштап Торугартка барганга чейин канча жайыт жатат. Анан сиз дагы эми бизнесмен катары сиз да барсаңыз, башкалар да барса, ал жерде эми жер деген толтура, трансформация кылып берелик. Барып алып, ошолор менен кошо иштешкен жакшы болот го деп ойлойм кайра. Депутат Абылгазиевке акылдашып эле отставкага кетип калгыла деди. Жогорку кеңештин кезектеги жыйынында депутат Кенжебек Бокоев премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке отставкага кетүүнү сунуштады. 2 жылга жетпеген убакытта 15 министр, 1 вице-премьер алмашты. Эми дээрлик өкмөтүңүз алмашып кетти. Анан вице-премьердин деңгээлиндеги өз каалоосу менен арыз жазып кетип жатса, мен ойлойм, баарыңар эле акылдашып, өкмөт отставкага кетип калса деле боло тургандай. Түзүмүңөр деле алмашып кетти. Бул мен моралдык жагын айтып жатам. Азыр эми мен сизди кетирип жиберүү менен колуман келбейт. Бирок ошол жагынан карасаңыздар, баягы я начальник, ты дурак деп эле баарын алмаштыра тургандай болуп жатат, деди депутат деп жазат Факты Чекит KG сайты. Салымбеков Кытайга 50 000 маска бергенче өлкөгө коронавирустун аппаратын албайбы? Кызык, Кытайдагы каптап аткан коронавируска каршы Аскар Салымбеков жардам иретинде 50 000 беткап берерин Facebook'тагы баракчасына жазыптыр. 1,5 миллиард калкы бар кылкылдаган элге мындай белеги шоона эшеби? Атың чыкпаса жер өрттө дегенде эле го. Аскар Салымбеков алдырттан камкор болуп жит сезип аткан жокпу? Кытайдан кирип чыккан жүктөрдүн баары Дордойго келет эмеспи? Андан көрө ушул жагынан баш оорутпайбы? Өткөндө Камчыбек Жолдошбаев Дордой Мадина базарларын убактылуу жабыш керек деп бекер айтпагандыр. Себеби коңшу өлкөдөн кирип чыккандардын баары аталган базарларда быкылдап жүрүшөт. Учурда бизде улуттуу көйгөй турат. Кыргызстанда коронавирусту аныктаган медициналык аппарат жок экен. Аскар Салымбеков андай эле патриот болсо, өзүбүздүн элге күйсө, мына ушул жагынан жардам бербейби? Учурда аэропорттон чек арадан кирип чыккандарды тиешелүү деңгээлде текшерүү жок да, туурабы? Ал эми 50 000 беткап берем дегени жөн гана популизм, курулай пиар катары кабылданууда. Биринчи өз элин ойлобойбу деп жазат Арыба Чекит KG сайты. Рыскелди Момбеков Манасты мактап ЮНЕСКОга каттап жатса, мазактап аракка чаптап жатат. Манас деген ысым ар бир кыргыз үчүн ыйык, себеби Манас эпосу менен ар бир кыргыз сыймыктанат. Дал ушул ысымдын тегерегинде учурда арак шарапка коюлуп жатканы баарыбызды ойлондурат. Ушул тема боюнча жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков буларга токтолду. Манасты мыйзам менен эмес, ыйман менен коргошубуз керек. Бүгүнкү күнгө чейин Манасты сагынбай, саякбайлар коргоп колдоп келген. Биз азыр мыйзам менен коргогонго муктаж болуп калдык. Кептин баары ошол жакта жатат. Мына мыйзам чыкканына 8-9 жыл болду, бирок иштеген жок. Мыйзамды бузган кишини издеген жок. Андай мыйзамдын бизге эмне кереги бар? Демек Манасты мыйзам менен коргогонго болбойт деп бизге айтып жатат. Негизи бул мыйзамда Манас эпосунун 3 илтиги жөнүндө сөз. Манас Семетей Сейтек. Анан ошол жердин ар бир пунктунда мыйзамда жазып жатат. Бул мыйзамдын негизги максаты Манас 3 илтигин өнүктүрүү, даңазалоо, колдоо жана коргоо. Алар манасчылар аркылуу ишке ашырылып жатат. Мыйзам жазылды, бирок ишке ашпай жатат. Манас деген терминди өкмөттүн токтому аркылуу гана берилет.
Өкмөттүн токтому жок. Ресторандарга, аракка же бир шарапка же башка бир нерсеге марканын атын берип койсо, өкмөттүн токтомун бузду деп жоопко тартуу керек болчу. Азыркы учурда мыйзам кагаз түрүндө гана иштеп жатат. Бизге иштебеген мыйзамдын эмне кереги бар? Баш иштебесе бутка, өкмөт иштебесе журтка күч келет деген чын экен, деди депутат деп жазат Факты чекит KG сайты. Алайда жашы жете элек кызды күйөөгө берген үчүн кыздын ата-энеси жана күйөөсү соттолду. Чоң Алайда 16 жаштагы кызын турмушка берген ата-энеге сот чечим чыгарды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда Ош облусунун Чоң Алай райондук соту 16 жаштагы кызды турмушка берген үчүн кыздын ата-энесин, анын күйөөсүн жана баланын ата-энесин күнөөлүү деп таап, ар бирин 2 жыл 6 айга эркинен ажыратты. Бирок ошол эле кодекстин 83 беренесинин талаптарынын негизинде соттолуучулардын ар бирине 1 жыл пробациялык көзөмөл дайындалды. Ал эми нике окуган молдонун каза болгондугуна байланыштуу ага кылмыш иши козголгон жок. Соттук отурумдун жүрүшүндө жабырлануучу өспүрүм кыз өзүнүн учурдагы күйөөсү менен сүйлөшүп жүрүп баш кошкондугун, аны никеге турууга эч ким зордобогондугун айткан. Ошондой эле бүгүнкү күндө жолдошу экөө балалуу болуп, чогуу жашап жатышкандыгын айтып көрсөтмө берген деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, жабырлануучу кыз 2002 жылы февраль айында туулган. Ал турмушка 2018 жылдын февраль айында чыккан. 2019 жылдын апрель айында Чүй облусунун Москва районуна караштуу Төрөт үйүнө барган. Ага ошол жерден Москва райондук ички иштер башкармалыгы иш козгогон деп жазат Назарньюз чекит KG сайты. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'та, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Айлык 10 эсеге азаят. Премьер-министр Эркин Асырандиевди вице-эликке кантип көндүргөндүгүн айтты. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Эркин Асырандиевди кантип вице-премьерликке көндүргөнүн айтты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевден вице-премьерликке талапкерлиги сунушталып жаткан Эркин Асырандиевди кантип ынандырганына кызыккан. Эл өкүлүнүн айтымында жаңы кызматка келгенден кийин Асырандиевдин айлыгы 10 эсе кыскарат. Бул суроого жооп берип жатып, Абылгазиев акча маанилүү ролду ойнобой турганын билдирди. Сүйлөшүү жолу менен эле ынандырдык. Өзүнүн да мекенге, мамлекетке кызмат кылайын деген тилеги бар экен. Мындай маселеде айлык маанилүү ролду ойнобойт деп ойлойм, деди Абылгазиев. Эскерте кетсек, буга чейин Асырандиев Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы болуп иштеп келген. Кызматка дайындалгандан кийин экономика, инвестиция жана АЭПтеги маселелерди тескейт. Белгилей кетсек, кызмат ордун бошоткон мурдагы вице-премьер Замирбек Аскаров 43 000 сом маян алып иштеп келген деп жазат Аргумент чекит KG сайты. Бир эле механизм сүйлөшүү жолу менен анан бул кишинин дагы мекенибизге, мамлекетке кызмат кылуу боюнча өзүнүн дагы сезимдери бар. Мен ойлойм, мындай маселелерде айлык маселеси башкы мындай маанини ойлобойт. АКШга ачууланып коебуз, паспортубуз жеңил ойлуу экендиги менен ишибиз жок. Жарнама, кыргыз паспорту сатылып жатат. Жакында АКШ Кыргызстанга виза маселеси боюнча айрым чектөөлөрдү киргизген. Анда көбү АКШ тарапты күнөөлөп, Тышкы иштер министрлиги болсо АКШнын элчисин чакырып, андан кийин бул чечим эки өлкөнүн кызматташтыгына доо келтирет деп элге ызылдап калган. Өзүбүздүн кемчилдигибизди көргүбүз келген эмес. Ким күнөөлүү, мен эмес тетиги деген эле көнгөн обонду созуп отуруп калганбыз. АКШ болсо визалык айрым чектөөлөрдү жүйөлүү, орундуу экендигин түшүндүрүүгө аракет кылды. Кыргызстандагы Американын элчиси Дональд Лу социалдык тармактардан түшпөй актанып дагы жиберди. Кыргызстанга Африка өлкөлөрү менен катар эле виза алууга чектөөлөр киргизилди. Эмнеге? Себептери көп. Бирок негизгилеринин бири бул паспорт маселеси. Кыргыз паспорту жеңил ойлуулук менен дүйнөгө тарап кетти. Аны эл аралык кылмышкерлер, террорчулар, экстремисттер, шылуундар, тыңчылар, деги кимдин гана жалкоолугу кармабаса оңой бага сатып алып, баркын кетирип жүрөт. Андай мисалдар чачтан көп. Бир эле мисал. 2016 жылы Туркиянын аэропортунда 90дон ашуун Кытай жараны Сирияга бара жатканда полиция тарабынан кармалып, алардын ар биринин колунда кыргыз паспорту болгон.
2017 жылы Ислам Республикасы кыймылынын мүчөсү өзбек жараны Стамбулдун Рейна клубуна барып 39 адамды аткыла өлтүрүп салганда түрк полициясы дароо эле кылмышкер кыргыз жараны болушу мүмкүн деп болжолдошкон. Себеби кыргыз паспорту бардык ыплас иштерде аты аталып жүрөт. Кыргыз паспортунун изине түшкөн. 2019 жылы ошол эле Стамбулда эл аралык издөөдө жүргөн, кийин өлтүрүлгөн Сайма Итинин жанынан кайсыл өлкөнүн паспорту чыкты эле. Мына ошол эле жылы Россиянын тыңчылары Германияда кыргыз паспорту менен Грузиянын жаранын өлтүрүп кеткендиги. Бул 1-2 гана мисал. Анан кайсыл өлкө жасалма паспорту дүйнөгө кыдырып кеткен өлкөдөн коргонгусу келбейт. Дагы чектөөлөр кирип калыптыр деп ачууланабыз. Эми дагы бир жапжаңы мисалдардан келтирели. Праздабыз сайтында Кыргызстандын ID паспортун ачыктан ачык эле сатып жатышат. Анда кыргыз паспортун болгону 15 000 рубльга алууга мүмкүн экендиги жарнамаланган деп жазат Nazar News Чекит KG сайты. Азия News менен Кашкар Жунушалиевдин соттук процесси жылдырылды. Эске салсак, Октябрь райондук сотунун судьясы Тынара Абдиева министр Кашкар Жунушалиевдин кадыр баркыма шек келтирди деген даттануусунун негизинде Азия News гезитине жана башкы редактор Асланбек Сартбаевке 1 миллион сом айыппул салган. Албетте, мындай чечим негизсиз жана мыйзамсыз болгону анык деп жазат маалыматты чыгарган тарап. Бүгүн саат 14:00 Бишкек шаардык сотунда Асланбек Сартбаевдин апелляциялык тартиптеги даттануусу каралып, Кашкар Жунушалиевдин өкүлү отурумга келбей калганы үчүн жылдырылды. Баса белгилей кетчү жагдай Азия News гезитине чыккан макалаларда Кашкар Жунушалиевдин кадыр баркына шек келтире турган кылдайда маселе жок. Болгону кашаң ишмердигине карата сын пикирлер жазылган. Эгерде ал жакшы иштеп атса, коомчулукта милицияга карата кескин түрдө наразычылыктар жаралмак беле. Тилекке каршы министр бийлигинен пайдаланып, сөз эркиндигине кысым жасап чектен чыгып кетти деп жазат Арыба Чекит KG сайты. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'тагы жана Instagram'дагы баракчаларына да кошулууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.